1-Май райондук пробация бөлүмү пробациялык көзөмөлдө каттоодо турган бир нече кардарлардын турак жай жана социалдык тиричилик шарттарын текшерүү боюнча иш-чара жүргүздү. Эки дарекет жеринде текшерүү жүргүздүк. Биринчиси мында каттоодо турган кардар жашаган жерин алмаштыргандыгына байланыштуу. Ошондой эле ага мындан ары ошол жашаган жеринде жардам, социалдык жардам керекпи, керек эмеспи, ошол суроонун тегерегинде иш каралат. Ал эми ошол эле кардарга буга чейин медициналык жардам көргөзүлгөн, медициналык кароо жүргүзүлүп, медикаментозный жардамдар ошол эле номер 3 үй-бүлөлүк бейтапкана тарабынан көргөзүлгөн. Ал эми экинчи дарек болсо, бул Жалал Абад областык пробация башкармалыгынан которулуп келүү жөнүндө арыз келип түшкөн. Ошол арызды да 1-Май райондук пробация бөлүмүнө каттоого алуу боюнча болчу. Ал жерден үйдүн кожоюну арызда көргөзүлгөн кардарларды тааныбастыгын көргөзүп, өзүнүн түшүнүк катын жазып берди. Мындан ары ал боюнча тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлөт. Башкача айтканда, арызга жооп берилет. Текшерүүнүн негизинде тиешелүү актылар түзүлүп, кардарлардын өздүк иштерине тиркелди. Пробациянын негизги максаттары коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, пробациянын кардарларын түзөө жана кайра социалдаштыруу үчүн шарттарды түзүү, алардын жаңы укук бузууларын жасоосун эскертүү болуп саналат.